Assalamualaikum Moskvadan mekendesler. Amansızlar, tuğanlar. Biz Moskvada жүрөбүз. Көбүнчө биздин темабыз жумуш, документ, жашоо, турак жай, ошолор жөнүндө болмокчу. Андан сырткары көбүнчө мынабы биздин Telegram группада биягында чыгат. Москва деген Telegram группада тугандар. Көпчүлүк баягыда берилген суроого ошол жерде биздин өзүбүздүн эле мекендештер башынан өткөн окуяларды айтып, ошол жерде колдон келишинче консультация берет. Андыктан ошол Telegramга деле сурооңуздар жазып койсоңуздар, билген, көргөн адамдар бири-бирибизге поддержка кылып, колдон келген жардамды беребиз тугандар. Ошол жердеги эң актуалдуу темалардын бири бул трудовой договор. Эмгек келишими боюнча. Эмгек келишими негизи азыр Россияда регистрацияны 3 айдан кийинки мөөнөткө узартыш үчүн азыр керек. Эгерде эмгек келишими жок болгон болсо, демек сиздин регистрацияңыз 3 айдан кийинки мөөнөткө узарбайт. Андыктан негизи эле анын жолдору. Биринчиден тугандар, официальный иш болуш керек. Эгерде официальный ишиңиз жок болсо тугандар, анда договорсуз регистрацияны 3 айдан көпкө узартыш кыйын. Аны силер билесиздер, өтө ушунда калып экенбиз, бардык жол жобосун тапканга аракет кылабыз. Адамдар жасашып атат, негизи эле трудовой договорду деле жасап, аны деле берип сатып жүргөндөр бар. Бирок ал договорлордун 80% базада жок. Жөнөкөй эле кагаз, кадимкидей эле кагазды печаттап туруп эле сизге форматтануучулар болот. Аны алып барсаңыз МФЦдан кабыл албайт. Ал нерсе менен негизи регистрация узарбайт. Ошондуктан ошону эске алыңыздар. Базада барбы жокпу, кээ бирлери ошол атайын МФЦда регистрацияны узартыш үчүн базага коюп, жок дегенде бир ай, 2 ай налогуну төлөп, ошол уведомление менен узаткандар, бергендер, трудовойду бергендер бар. Ошондуктан ошону эске алыңыздар. Анан дагы бир суроо, самозанятый адамдар, негизи самозанятый болуп катталгандар кантип договор кылса болот деген суроо да. Көпчүлүгү мисалы именно Кыргызстандын паспорту, Кыргызстан жарандары Россияда самозанятый болуп катталганга мүмкүнчүлүгү бар. Ошондой эле ошол налогду төлөп, өзү иштеп жүрсө болот. Баягы эле таксиде көбүнчө ремонт иштери, үй иштери, няня, ошондорду самозанятый болуп катталып иштесеңиздер болот тугандар. Бул учурда договорду кандай түзөбүз деген суроо да. Бул учурда договорду негизи ошол иштеп жаткан ишкана менен түзөсүздөр. Таксиде болобу, таксопарк менен, няня болсоңуз ошол баягы клининговый компанияда иштесеңиздер, ошол жер менен договор түзсөңүздөр болот. Кээ бир фирмалар өздөрү договорду түзүп берет. Ал эми кээ бир жерлерде аны өзүңөр эле кылып алгыла деп жоопкерчиликтен качат экен, себеби анда баш оорутмасы өтө көп да тугандар. Ошондуктан эгерде өзүңөр кылып договорду өзүңөр узартыш керек болсо, регистрацияны тугандар. Бул учурда гражданско-правовой договор деген бар. Ошол договорду кадимкидей эле интернеттен скачать этип алып, гражданский-правовой договорду түзүп, ошол келишимди колду койдуруп эки тарап датаны коюп, толугу менен эмгек келишиминин баягы условиялары, шарттарыны толук көрсөтүп, ошол договорду сиздер МВДга алып барып, ошол жерге учетко койсоңуздар болот өзүңүздөр. Эгерде самозанятый болсоңуздар, кадимкидей эле алып барып, мына биз ушундай договор менен иштеп атабыз, ушул жерде жашаймын, ушул квартирада жашап атам, ушуну кой бергиле десеңиздер, эгерде хозяин тапсаңыздар, ошол трудовой договордун негизинде 3 күнүн ичинде учетко коюп, базага киргизип, өзүңүздөр эле ошол барып кайрылсаңыздар, киргизип, ошонун негизинде сиздер регистрацияны узартып алсаңыздар болот тугандар. Ал нерсени ошол МВДнын өкүлдөрүнө кайрылсаңыздар болот. Ошол эле МФЦга барып, ал жерге тапшырып деле кайрылсаңыздар болот тугандар. Андыктан ошол самозанятый болгон тугандарыбызга бизден жардам болсун, ошол правовой, гражданско-правовой договор деп айтылат. Интернеттен скачать этип, ошол жерде шарттарына карап, эки тараптуу кол коюп, кадимкидей МВД аркылуу трудовой договорду базага киргизип, регистрацияны узартып алсаңыздар болот. Андыктан бөтөн жерде аман болуңуздар тугандар, өзүңүздөргө сак,
документтерге так болыңыздар. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишенимдүү барууну же кирди чыкты жасап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз жана эмгек келишими боюнча жардам керек болсо, анда ишеничтүү айдоочу Замирбек кызматта. Ортомчусуз чек арага өзү алып кирип алып чыгат. Заманбап, комфорт, машинада жылуу жумшак барып келесиз. 24 саат WhatsApp менен байланыш 8 926 752 46 01 Замирбек.